Бактыгүл Кадырованын минтип чакалап суу ташыганына чейрек кылымдан ашты. Айыл тургуну батка каралаш сууну тундуруп ичүүгө туура келет дейт. Аргасыз арыктан суу ичкен онарчалыктарда ичеги карын, сарык оорулары көп кездешет. Суу көйгөй абдан бизге да курч маселе болуп турат. Анан биз боорикил арыктан иччүбүз да. Азыр бул арыктарды тазалап суга ишине даярдап атканга байланыштуу биз тетирек канча бир жерден булактан суу ташып ичип атабыз. Кир коокко бүт баарын ошол жактан алып атабыз да. Анан буюрса суу маселеси чечилип атат. Анан биз дагы эл катары таза суу ичип жашагыбыз келет. Балдарыбыздын деле биз өзүнүн келечегин ойлочубуз. Боорикил арыктагы суу кандай агып атат, кандай болуп атат, муну деле биз чынын деле көрүп атабыз, бирок айла жок деп ичебиз, баягы аккан сууда арам жок деп эле иче берчүбүз. Онарча айылынын курамына кирген бул аймакта жалпысынан 100гө жакын түтүн калк жашайт. Арыктан суу ичкен жашоочулар жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Алардын мүдөөсүн арабиялык фонддордун бири көңүлгө алып, көйгөйүн чечип берүү үчүн каражат бөлгөн. Бул кырдын суусун ичип кайсы бир жылдар балдарыбыздын баары сарык болуп ооруган чынында. Анан буяктан деле кооптонуп, айла жок эчки башынын ичине кирип колонкадан алабыз. Кээ учурларда бул коңшу айылдардан да алып келген күндөрүбүз болот. Эми балдарыбыздын коопсуздугу үчүн айла жок эми арыктан кир коок калабыз, анак-мынак калабыз. Жетпей калган күндөрү айла жок ушуну деле ичүүгө туура келип калат. Курулуш март айында башталып, май айында бүткөрүү белгиленген. Азыркы учурда иштин 60% бүткөрүлгөн. Жакынкы күндөрү суу түтүктөрү орнотулмакчы. Онарча айыл өкмөтүнө караштуу Эчки Баш айылында таза суу планы ишке ашып турат. Бул пландын башкы долбоору Ассафа фондунун жардамы менен, бул Ассафа фондунун жардамы менен салынып аткан таза суу планы биздин өзүбүздүн Эчки Баш айылынан чыккан жакшы байкелердин жардамы болуп атат. Бул жерде мамлекеттик же болбосо башка бир тендердик эч кандай жардам жок. Бул азыр 4 километрге расчет алынган 1 миллион 800 миң жалпы баасы. Эгер таза суу кирип кетип атса, кирип кете турган болсо, биздин айылыбыздын, балдарыбыздын, элибиздин ден соолугу кам көргөнгө болобуз да. Онарча айылын таза суу менен жабдуу долбоорунда узундугу 4 чакырым болгон суу түтүгүн орнотуу, 100 метр тереңдиктен суу чыгаруу, суу топтоло турган резервуар куруу каралган. Бүгүнкү күндө Онарча айылына караштуу Эчки Баш айылында таза суу киргизүү планы ишке ашып жатат. Бүгүнкү күндө бул узуну 6 метр, туурасы 3 метр, тереңдиги 2 метр болгон резервуар курулуп жатат. Айыл өкмөтүнүн маалыматында арабиялык фонд суу чыгаруу менен бирге фельдшердик акушерлик пункт жана мечит куруп берүү убадаланган. Мындай көрсөтүлгөн көмөк менен айылдын социалдык көйгөйлөрү бир топ жөнгө салынып, элеттиктердин жашоо шартын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Салтанат Усейинова, Нурсултан Болотбек уулу, Жеңиш Абдулдаев, Нарын району.